Амансыздар бардактуу журт. Биз кечеги токтогон жерибизден Манасты андан ары карай улайлы. Сиздер болсо эфирди бөлүшүп коюңуздар. Ошентип кече Кошой бабабыз кырмыз болуп, баягы Дагалак деген шаарды башкарып турду эле. Дагалак деген Кытайдын шаары болгон. Ал шаарга кошулуп дагы 11 кичи шаарды ошол Кошой бабабыз кырмыз болуп, кырмыз тагына олтуруп, кырмыз болуп куулуп башкарып жатканына 1,5 жыл болгон. Мына ошол 1,5 жыл убакыт болгон маалда кече анан Манас баягы Дагалак шаарын камап 600-700 миң кол менен келип туруп калды. Ал колдун астын тосуп кырмыз болгон Кошой бабаң Дагалактан 200 миң кол алып чыгып алдын тосту. Анан ошол жерде бир чети кан төгүлпөй ошол шаарды Манаска алып берүүгө, бир чети Манасты бир сынап көрүүгө, анын чама чаркын билүүгө жанагы алып чыккан 200 миң колунун ичинен мен деген баатырларын чыгарып Манаска жекеге аттантып атты. Улам Манасты гана чакырасың. Манастан башкасын эмес, Манасты чакыр, жекеге чакыр деп 3 баатырды чыгарды эле, үчөөсүн тең Манас жок кылды. Анан 4-үнчү болуп өзү даярданып, жоо жарагын алып, жанагы 200 миң Кытай аскерине, эгер мен кокус ошол жака барып мерт болсом, же болбосо колго түшүп калсам, силер аялды жесир калтырбай, баланы жетим калтырбай, шаарды тонотпой, талатпай, баягы уруш кылбай жөн эле жеңилип бергиле деп керез айтымыш болуп алып, анан айгайды салып, найзасын жапырып, Манасты качырып, жекеге чакырып жөнөп калды. Ал жактан Манаста ураан чакырып, найзасын сунуп, бүткүл күчүн Кошойду жыга саймакка буруп, атын алкынтып, ал дагы жөнөп калды. Жакын калган кезде баягы кыргыз тилин Кытайлар түшүнбөйт дейт. Кошой акырын атын жайлатып, өзүнүн санжырасын айтып, Манасты айланайын Манас, Ногойдон Жакыбынан Манас деген бала төрөлдү. Ааламда жок шерекен, дүйнөдө жок эрекен деп уктум эле. Кел айланайын, мен деген Кошой абаң болом. Түм Каракан, андан кийин Аталык, андан кийин Көкүм. Мына ушул катагандын Кошою мен боломун. Сени канча күтүп жүрдүм. Ушул жака жолго чыкты деп, далай күн мен бул жерде түтүп жүрдүм деп, Манастын алдынан акырын тосуп, анан Манаска айтып турат. Мени менен кадимкидей чабыш, кадимкидей найза сайыш, кадимкидей уруш, тетигил элдин баарысы байкап калбагыдай кылалы экөөбүз деп, анан кийин ал жерде Манас менен Кошой ушунчалык бир эми келиштирип, согуш оюнун көрсөтүп атат. Согушуп атат экөө, найза менен салышып, сайышып, бая найзалары сынганда күрсүнү колго алышып, күрсү менен чабышып, күрсү менен салышып, бая калкандарын карсылдатышып, калкандарын тарсылдатышып, анысы болбой калганда кылычы менен баягы бири-бирин чабышып, мына ошентип салышып, анан бир туруп баягы Кошойдун колунун ичин аралап кетет, бир туруп Манастын колунун ичин аралап барып, анан Манастын колунун ичине барганда алдынан бирөө чыгып, баягы Кошой баба, бол деми деп атынын тизгининен алып, ошол жерде аттан түшүп, Кошой жаркылдап күлүп, бел менен учурашып, анан жайын айтып берип, ал эми бери жакта Дагалактын 200 миң аскери чуулдап, мына биздин каныбыз колунда калды, тигилердин эми өлдү, эми аркы дүйнө жүзүн көрдү го деп чуулдашып туруп калды, буттайына сыйынышып, эмне кылар аргасын билбей ушинтип туруп калды. Ал эми Манас менен Кошой жанагы жерде тезирээк акыл ойлонушуп, Кошой кайра Дагалактын ичине жетип барып, мен буларга колго түшүп бердим. Анткени колго түшүп берген адамды булар өлтүрбөйт экен, сөзгө келет экен. Ошондуктан булар менен бир тилге келели, булар менен согушпастан багынып берели деп элдин баарысын көндүрүшүп, ошентип Дагалак Манаска эшигин ачып, Манастын бийлиги Дагалакка жүрүп калды. Дагалакта 200 миң жанагы аскер дагы кошулду дейт.
Мына ошентип Манастын аскери нар жак бер жагын чогултканда 900 миңге жетип калды. 450 миңин алып Манас берки жакта дагы эми бир топ эл бар да. Баягы Байкүш, Көшөк уруусу дейт. Даңга шаар, Саңыроо жер, Көбө жер, Таңку Кытай эл, Чатукан шаар, Буудаңчан хан, Марал шаар, Кунку жер, Даңгу эл, мына ушундай деген да Кытайдын шаарлары, жерлери бар эле дейт. Дайралуу Котон жер, Даңшут көл деген бар эле дейт. Биябан чөл деген бар эле. Байман деген баягы бек, бер жагы Жаркен, Каракыш деген жерлери бар эле дейт. Мына ушул жакка Манас колун экиге бөлүп, 450-сүн Кошой баштап, 450-сүн өзү баштап, жанагы жерди Манас болсо Даңгуу деген Кытай жерин басмакка, Даңгар деген жок, Даңгуу деген жерди басмакка Манас жөнөп калды. Жөнөрдөн мурун Дагалактан 64 төөгө артылган казынанын мүлкү келди дейт. Туташ баягы ушундай алтын, күмүш, зар тимелек баалуунун баардыгы ошол, байлыктын баардыгы ошол 64 нар төөгө артынып келди дейт. 13 Манаска тийди дейт. 13 Манаска тийгенде баягы Ороздунун 10 уулу бар эмес беле? Ал дагы Манастын колуна кошулган да алар дагы. Ороздунун 10 уулу келип, ызы чуу кылып, кыйкырып, өкүрүшүп атып, 13 төөнү Манаска бербей жетелеп кетишти. Анан Бакай берагында туруп, мына ушундай күндү көрөбүз эми Манас деп айтса, Манас баягы Ороздунун 10 уулуна теңелбей, мейли алсынчы, дүйнөгө көзү тойсунчу. Өстөрү кичине ачынып калган, ачыгып калган неме турбайбы булар? Эми 13 төөнүн ушул алтын күмүшүн алса, мүмкүн топугу келер, мүмкүн тойнуп калар, пейли тоёр мүмкүн деп Манас аларга теңелбей койду дагы, албай койду. Баа 13 төөнүн байлыгын байлык деп санабай, байлык деп эсептебей койду. Бирок элдин баары баягы Ороздунун 10 уулун жаман көрүп калышты дейт. Ошентип Манас 450 миң колду баштап Даңгууну көздөй жөнөдү. Ушунчалык жолдо ысык дейт. 7 күн 7 түн жол жүрдү дейт. 7 күн 7 түн жол жүргөндө ушунчалык ысык, курт комурска, жылан, кес келдирик, мына ушунун баары бар экен дейт. Кандайдыр бир чөл экен, чөлдүү жер баратабыз дейт. Алдыда баягы жер көрсөткөнгө баштап алган Дагалактан чыккан Кокоң чал деген бар экен дейт. Мына ошол Кокоң чал эптеп септеп аларды Аспаны деген жерге жеткирди. Ошол жерде бир аз суу агат экен, ошол жерде бир аз суу бар экен, ошол жерде бир аз көк бар экен. Аттарын чалдырып, өстөрү эс алып, ошол жерге туруп калышты бир аз дейт. Ошондо Гүлдүр уулу Чалбай, Күлкүлүү чечен Абдылда, Куртка чалдын мажиги Кутуби деген Манастын баатырлары, чоролору 600 кишини алып, биз ууга чыгып келели деп, ал жерде жалаң ушул кулан, бир аз кийик бар, ушундай бир чөлдүү жер экен дейт. Адам буту тийсет күйгөн дейт. Тимеле чөлдө жүрсөң, баягы таздын башына күн тийсе, таздын башы өрттөнгөндөй ушундай бир ысыгы бир жаман, ысыгы бир ачуу жер экен, ушундай бир чөл экен дейт. Мына ошол нар жагы эми Ындыстан менен кесилишип атпайбы? Бул жерлердин баарысы тигил жакта чөлдөргө чейин кетип атышат да. Анан бир аз жол чалып келели, эки жакты карап келели, анан ага кошуп эми бир кичине ууга чыга келели деп, мына ушулар алдыга 600 баягындай кишини алып алышып, жалаң мергендер чыгып, бир чети жол чалып, бир чети ошол жерден кийик атып, кулан атып келмекке чыгып калышты. Bir жерге барса, ушул жерден бир мындай бир миф окуялар башталат да. Bir жерге барса, жалгыз көздүү, бир жерге барып от жагып, кичине кулан атып, эт бышырып турушса, жалгыз көздүү ушундай бир чоң киши дейт.
Киши десең киши эмес дейт. Ушунчалык бир мунарадай бою бар дейт. Алдында бир аты дагы бир кызыктай. Келип баягыларды баарысын кармап алып, айдап өзүнүн бир мындай бир капчыгайы бар экен. Ошол капчыгайдын ичинде кичинекей баягындай бир жол бар экен дейт. Жолу менен кирип барып капчыгайдын ичинде бир үңкүрү бар экен. Үңкүрүнүн ташын оодарса, ал ташты бир канча бир 100 киши дагы оодара албаган ушундай чоң таш экен дейт. Ташынын ичинде килейген үңкүрү бар экен. Бул ушундай иш кылат экен дайыма дейт. Анын аты Адамдүк деген жандык экен да бул. Же адам эмес, же башка эмес, Адамдүк деген жандык жөнүндө сөз болуп атат да. Анын баягы ургачысы да бар экен дейт. Ал аялы. Экөө тең жалгыз көз. Мына адамдарды алып барат экен, баягы жыйнап алып ошол жерге камайт экен, малын башка жака айдайт экен. Аларды болсо камап, алтын, күмүш баягындай ары бери өткөн кербендер бар экен дейт. Бирөөсү Бейжиңден өтүп келаткан, бирөөсү Дагалактан өтүп бараткан, бирөөсү Ындыстандан келаткан, бир топ ушундай жалаң кербендерди ошол жерден өтүп бараткан жолоочулардын баарысын кармап, мал мүлкүн алып бир жака айдап, өздөрүн баягы үңкүрүнө камап, анан баягы адамдын этин жейт экен. Мына ушундай кылып жүрөт экен. Ошол үңкүрдүн ичине мейли деп баягы Кутуби мейличи эмне кылар экен, барып бир кызыгын көрөлүчү деп баягындай ак келте атпастан, мылтык атпай, жаа тартпай, буга багынып берген киши болуп, баягылар баратышат. 200 канчасын алып келип ошол жерге камады дейт. Ал жердеги отургандардан сураса 92 киши үңкүрдө камалып отуруптур. Сураса Тарса деген жакта дегенден бирөөсү бар дейт. Жөөттөрдөн бир экөөсү бар экен дейт. Индүү калкынан да бир экөөсү бар экен дейт. Индүү деп бул баягы индиялыктарды айтып атат. Бир экөөсү Шыгай калкынан экен, 8-и Кытай калкынан экен, канчоосу калмактар экен. Ошолордун ичинен бир Жайнак дегени бар экен. Ошондон сурап калдык дейт. Ай, бул кандай жаныбар? Бул не деген? Десе, бул ушинтип биздин баарыбызды ушинтип алып келип камайт, семиздерин төрттөн кылып баягындай темир менен темирге баягындай шишкебек кылгандай кылып туруп саяттаган, анан отко куйкалап аял экөө жейт. Уктаса көзүн ачып коюп уктайт. Уктаганы 2 күн 3 күн уктайт деп анын шумдугунун баарысын айтып берди. Ал жерде ал шумдукту Кутуби көзгө атып баягынын баарысын билгенден кийин, анын ким экенин билгенден кийин, кылар иши эмне экенин билгенден кийин аны көзгө атып, аялын дагы көзгө атып өлтүрүшүп, экөөнү өлтүрүшүп, ат минген атын дагы кошо өлтүрүшүп, анан жанагы Жайнактан кеп сурап атышат да, сен бул жерге кантип түшүп калды деп жай отуруп кеп сурашса, Жайнак айтып берип атат. Мен мына бул жерде дагы бир чоң окуя бар. Мен сиздерге азыр муну айтып берейин. Жайнак мен ушинтип бир чөл кезип, жер кезип жүрдүм эле. Мына ошол чөл кезип, жер кезип жүрүп, далайды көрдүм. Ушул кербен болуп баратып, бир жерде чөлдө адашып, бир ит баштуу элдин арасында калып калгам деп бул окуясын алыстан айтып баштады. Эми ит баштуу эл деген жерде мен атайын интернетти казып карап отурсам, интернетте античный деп коет, эски замандын баягы Геродоттор, Ктесия деген гректердин баягы Мегасфен деген баягындай бир жазмакерлери, философтору мына ушулар жазып кеткен экен. Биздин заманга чейинки 4-чү, 5-чи, 6-чы кылымдардагы окуялар экен. Бул жерде ушул ит баштуу адамдар жашаган дейт да. Индия дейт, Ливияда жашаган дейт, Эфиопия, Скифия деп айтылат да. Мына ушундай кинокефалы деген жандыктар жашаган дейт да. Кинокефалы. Муну сиздер да интернеттен карап көрсөңүздөр болот. Мына ушундай псиголову деп дагы баягы интернетке берсеңиздер, мындай карап берет. Мына ушул биздин заманга чейинки 5-6-чы кылымдарда
алгачкы доорлордо мына ушундай адамдардын жашаганын гректердин баягы Геродот баш болгон мыктылары жазып калтырып кеткен экен. Мына ушул жанагы жайнак, мына ушул ит баштуу адамдарда эркеги ит дейт. Ушул баягы Кытайды чапканы баратканда эми Ындастан деп жанагы чегин бекер айтып аткан жокпуз да. Ындастандын чеги дейт. Ал эми бул жерде грек жазуучулары ошол ит баштуу кинокефалы деген адам сыяктуу немелер Индияда, Ливияда, Эфиопия, анан Скифия деп коет. Мына Скифия эми бул Орто Азия жана башка жерлерди айтып кетет да. Биз эми окумуштуу эмеспиз. Муну баягы интернеттен карап, мен ушундай жаңылык таап сиздерге акырын айтып берип атам. Мунун тууралыгын туура эмесин албетте окумуштуулар, тиешелүү адамдар өздөрү тастыктайт. А мен Манастан кездешип калганын айрым өзүмдүн баягы журналисттик кызыгуум менен интернеттен карап коюп жатам. Азайып көп күнөөм болсо ал үчүн кечирим сурайм. Ошол жайнак айтат, эркеги ит экен дейт. Аялы мындай адам экен дейт да. Бир карасам, бир иттер кой кайтарып отурушкан. Бир убакта баягы коюн айдап жөнөдү. А мен өлөйүн деп калгам, ачкамын дейт. Эми ушул кой кайтарып аткан иттердин нарагында ээси бардыр, ушул койдун ээси бардыр. Бир 2,5 миңдей койду айдап кетти эле. Ушул койдун ээси бардыр деп артынан барсам, боз үйгө кирип, баягы ит болуп кайтарып аткан немеге үйгө кирип дейт да, боз үй деген эмес, үйгө кирип ит болуп кайтарган неме үйүнө киргенде аны бир ай десе аркы жок, күн десе көркү жок, ушундай бир аялдар тосуп чыкты, аял тосуп чыкты, анан киргизип тамагын берип атат. Ошолордун арасына мен да кирип барып, баягы тамак сурап, эметсем, сурасам, мага нан берди. Нанын жеп, бирок суусап, ошол ысык чөлдө каным катып калгандан суу сурасам үйгө кир деди. Анан бири-бири менен иттей болуп каңшылашып, иттей болуп ыркырашып, иттей болуп каап сүйлөшөт экен дейт да. Ал эми Геродот дагы ошол жана кинокефалы деген ит баштуу адамдарды иттей болуп сүйлөшөт деп жазып кеткен экен. Мына ушундай Манас эпосундагы баягы айрым маалыматтарды сиздер дагы билип алсаңыздар, мүмкүн кимдир бирөөлөр кызыгат бул темага. Мына ошентип мен ал жерде 6-7 жыл кой кайтарып туруп калдым дейт. Кой кайтарып туруп, ошолордун мага кам көрүүсү менен, ошолордун баягындай мага бир жакшы мамилесине ыраазы болуп, эми адамзатка тапкыча, адамдарга жеткенче бир аз коюңарды кайтарып берейин. Мен мына кийинттиңер, ичинттиңер, ушинтип кой союп берип атасыңар мага десем, анан алар өздөрүнүн башчысына алып барды дейт. Өздөрүнүн башчысына барсак, ушундай бир төшү сапсайган, арты ит, асты адам, башы ит, мына ушундай итче улуу уңшуп, кабышып, итче добуш салышып, сүйлөшүп, анан аялы ушунчалык бир назик, ушунчалык бир сулуу немекен, аялын көрүп, эң булар немесине алып барат да, улуу урматтуусуна, башкаруучусуна, ошонун дейт сарайына бардык дейт. Ушундай бийик сарай экен. Ушундай бир сарайда өзүнүн бийлигин ошол жерде жүргүзөт экен. Анан төрдө отуруптур дейт. Мына ошол мага уруксат берди. Анткени силер адамдар бизге келе бересиңер, анан биздин аялдарыбыз менен ашык болуп качканга аракет кыласыңар, качкандан дагы анан байлыгыбызды уурдап, ошол жерде бизди талап тоноп кеткенге аракет кыласыңар. Адам деген силер ушундайсыңар деп мага ишенбей, анан ошол башчысына алып барып, башчысы баягы мен аялым көрүп эсим болуп калыптырмын дейт, кайра эсиме келтиришип, анан кандайдыр бир нерсени колума бир көк матага колумду тийгизип дейт. Колумду тийгизгенден кийин мен эркектик дараметим кетип калды дейт. Мына ошентип эркектик дараметимди кетиришип, анан 3 жылдай кой кайтарып жүрдүм эле, баягы ээсине, үйдүн ээсине, итке жагып. Ал мен өзүм кызым бар эле, ушунчалык сулуу кызым эле. Мен сага ошону алып бермекмин, бирок бул жердеги менин иттерим дейт да, баягы ал Италынын эли деп коет экен да. Мына Италынын эли сени баары өлтүрүп коюшат. Менин кызымды сага беришпейт. Мен кызымды сага үйлөндүрүп койсом,
мени да өлтүрүп коюшат. Андан көрө мен сага өзүмдүн баягындай аттап тондо узатайын деп 6 ат коштоп берип, анан тон кийгизип ошентип узатты. Ал жерден чыгып 6 атты коштоп минип алып жетер жериме жеткенче аттымдын баары өлдү, чапаным ушинтип тешилди. Анан ушул дөөнүн колуна түшүп калдым деп өзүнүн жайын айтып берет. Ушул жерден биз токтой туралы. Эртең кайра андан ары улайбыз буюрса. Саламатта туруңуздар.